Ассаламу алейкум туугандар. Назарыңыздарда кайрадан эле Базар Жок каналы. Бүгүн мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Байгелди дачасында турам. Ушул жерден 8 соттук жер, узун туурасы 5,5 6 болгон үй сатылаттыр. Азыркы чыгарышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин дегем. Биринчи эле болуп Байгелди дачасы жөнүндө айтайын. Бишкек шаарынын түштүк тарабында жайгашкан. Түндүк тарабында Шалта айылы, чыгыш тарабында Баш Кара Суу айылы, түштүк тарабында Арчалы айылы бар экен. Батыш тарабында Чоң Жар айылы жайгашкан. Анан бул жака Бишкек шаарынан 366 маршрутта келет экен. Шаарга чейинки аралык 7,5 километр туугандар. Мектеп, садик боюнча айтсак, кошуна айылдарга барат экен, мектеп, садикке. Эми үйүбүздү көргөзөйүн туугандар. Үйүбүз шаардан келген жолдун боюнда эле жайгашкан. Адрес Байгелди дачасы 84-участок туугандар. Үйүбүзгө өтүү үчүн бул каналдан өтүү керек. Сиздер келсеңиздер, тиги көпүрө менен өтсөңүздөр болот. Мен каналдан эле ашып өтөйүн. Анан бул жакты дагы жергиликтүү эл Быстраток дачада деп коет экен, МВДда деп коюшат экен, бирок кызыл китебинде документ боюнча Байгелди дачасы деп жазылып турат туугандар. Эми мына бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү 8 соттук жер, тегеренте блок менен тосулган туугандар. Бул жагынан киребиз. Техпаспорт, кызыл китеби баары бар деди үй ээси. Суу, свет бул жакта бар экен. Документ боюнча баарын айттым, мектепти айттым. Эми короосуга кирип, короосун тааныштырайын азыр. Мына көрүп турганыңыздардай баратта орнотулган. Мынакей туугандар, бул үйдүн алды тараптан көрүнүшү. Бул жакта кичинекей навес бар экен үйдүн алды тарабында. Бул гараж деле калат экен. Үйдүн узун туурасы 6га 5,5 кирпич менен бүтүрүлгөн. Бул жакта жүзүм багы да бар экен туугандар. Мына ушундай көрүнүштө сиздерге биринчи эле болуп азыр үйдүн ички тараптарын бир көргөзүп кетейин. Андан соң тышкы тараптарды да бир чек араларды көргөзүп, бааларын айтам туугандар. Алды тарабында стяжка. Андан кийин бул жака өтсөк бир жаңгак багы, ал жактар деле стяжка экен. Эми үйгө кирсек, киргенде мындай бир бөлмө бар экен. Прихожка или кухня. Азыркы учурда эч ким жашабаганга байланыштуу билбейм туугандар. Ошондо чыгыштар түштүк тарабынан 2 терезе орнотулуптур. Ал жерден эле түз эле оң тарапка кайрылсак, биздин бир бөлмө. Тегерек обой, өйдө тарабы пластик экен. Түндүк тараптан бир терезе орнотулуптур. Андан кийин ушул эле бөлмөдөн оң тарапка кайрылганда дагы бир бөлмө жайгашкан. Бул бөлмөнүн деле түндүк тарабынан терезе орнотулуптур. Пол жыгачтан болгон пол экен. Потолок фанера. Мына ушундай көрүнүштө туугандар, биздин үйдүн ички тарабы. Өйдө тарабы мансарда экен туугандар. Эми короосуна чыгайлы. Эмне маалыматтарды айтпай калдым. Көбүн эле айттым окшойт, документ боюнча айттык, свет, сууну айттык негизи боюнча. Бир эле баасы калды. Бул үйдүн баасына $16,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. Эсин номерин экранга жана описанияга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул жакта бир алма багы бар экен. Короосу чоң экен туугандар, 8 соток. Баасын $16,000 деп атышат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Анан бизде Instagram жана TikTok баракчалары бар. Ал жака кирсеңиздер деле ушул үйдүн жана башка Бишкек шаарынан сатылуучу үйлөрдүн кыска маалыматтары, сүрөттөрү да жайгашкан. Ал жакка да кирип, маалымат алып кетсеңиздер болот туугандар. Үйдүн түндүк тараптан көрүнүшү мына. Дагы эмне маалымат калды туугандар? Баарын эле айттым окшойт. Кийинки чыгышка чейин анда саламатта калыңыздар. Лайк менен комментарийне жазып кетиңиздер.